Бир нече жыл мурда Ухуд тоосунун этегиндеги көрүстөнгө сел келип, кээ бир кабырларды бузуп кетет. Ошол кабырлардын ичинде Хамза радиаллаху анхунун дагы кабры бар болчу. Хамза радиаллаху анху ким болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси, эмчектеш бир тууганы Хамза радиаллаху анху Курайш урусунун баатыр эр жигиттеринин бири болуп, лакабы шахиддер мырзасы, Аллах жана анын Расулунун арыстаны эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык берилгенден кийин 2 жыл өтүп, исламды кабыл алат. Хамза радиаллаху анху исламга киргенден кийин бутпарастар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян жеткирүүлөрүн азайтышкан. Хамза радиаллаху анху да Мадинага хижрат кылган мусулмандардын бири эле. Ал Бадыр согушуна катышкан жана Ухуд согушунда Вахши бин Харб тарабынан шахид кылынган. Вахши Хамза радиаллаху анхунун мурун жана кулактарын кескен. Хинд бинти Утба курсагын жардырып, боорун алып чайнаганга аракет кылган. Бирок чайнаганга алы жетпеген соң аны таштап жибергендиги тууралуу кээ бир кабарлар келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абакесинин бул абалын көрүп, аябай кайгыга баткан. Доктор Торик бин Суайдан өзүнүн «Хикая» аттуу көрсөтүүсүндө алымдар Ухудда шахид болгон мусулмандардын кабырларыны жылдырууда катышкандыгын, сахабалардын денелери 14 кылымдан көп убакыт өткөнүнө карабай эч кандай өзгөрүүсүз бузулбай тургандыгын Шейх Махмуддан туурадан-туура рываят кылат. Доктор Торих бин Суайдан мындай дейт: бизге Шейх Махмуддун айтышы боюнча Ухуддагы шахиддердин кабырларын көчүрүү үчүн чакырылган аалымдардын арасында ал киши да бар болчу. Хамза радиаллаху анхунун денесини көмгөндөрдүн бири болгон. Айтышынча, Хамза радиаллаху анхунун денеси чоң, мурду жана кулактары кесилген. Ошол менен бирге курсагы жарылган, колдору болсо курсагынын үстүнө коюлган болгон. Шейх Махмуд өзүнүн сөзүн улап айтат: биз Хамза радиаллаху анхунун денесини колдорунун кыймылдатканыбызда денесинен кан агып чыкты. Хамза радиаллаху анхуну башка шахиддер менен бирге көмдүк дейт. Жана да шейх ушуну кошумча кылып айтат: Хамза радиаллаху анхунун денесинен кан агып чыгып кеткенде мистин жыпар жыты таралып кетти.